Манас эл аралык аэропорту жакынкы убакта ички рейстер үчүн дагы 2 учак сатып алат. Кыргыз комболдук нооту комбинаты мамлекетке кайтарылды. Мушкер Валентина Шевченко Алекса Грассо менен боло турган 3-чү беттешти Кыргызстанда өткөрүүнү сунуштады. Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 78-сессиясынын алкагында Ирандын президенти Сейет Ибрахим Раиси менен жолугушту. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Өлкө лидерлери эки тараптуу кызматташтыктын саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдөгү артыкчылыктуу багыттарын талкуулашкан. Ирандын президенти эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн эки өлкөнүн жакшы мүмкүнчүлүктөрү жана жогорку потенциалы бар экендигин белгилеген. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мамлекет башчылар бири-бирин ыңгайлуу учурда өз өлкөлөрүнө иш сапар менен келүүгө чакырышканы кошумчаланды. Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2022 жылдын 16 сентябрында Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуу учурунда жаракат алган чек-арачы Дастан Шарипов менен жолукту. Атайын кызматтан билдиришкендей, жолугушууда Ташиев Шарипов Дастан Абдрасуловичке Бишкек шаарынан 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Белгилей кетсек, Кыргыз-Тажик тилкесиндеги атышуу учурунда Дастан Шарипов минометтун жарылуусунан жаракат алып, оң бутунун тизесинен ылдый жагынан айрылган. Ошондой эле сол бутунан күйүк алып, денесинен темирдин майда сыныктары алынган. Манас эл аралык аэропорту жакынкы убакта ички рейстер үчүн дагы 2 учак сатып алат. Бул туурасында аталган ишкананын директору Манасбек Самидинов билдирди. Ал жаңы алына турган самолеттор Канаданын 80 адамга ылайыкталган Bombardier Dash 8Q400 үлгүсүндө боло тургандыгын айтты. Бир учактын баасы $6 миллион турат. Эске салсак, өткөн аптада Манас эл аралык аэропорту алгачкы ирет өз каражатына 2 учак сатып алган. Алар 2024 жылдын май айында Кыргызстанга жеткирилет. Аю холдингинин негиздөөчүсү Шаршембек Абдукеримовго таандык Кыргыз комболдук нооту комбинаты ишканасы мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өтүп кеткени аныкталып, мамлекетке кайтарылды. Бул туурасында УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Тергөөнүн жыйынтыгы жана алынган далилдердин негизинде Кыргыз комболдук нооту комбинатынын мүлктөрү 4,1 гектар жер тилкеси менен мамлекетке кайтарылды. Белгилей кетсек, Аю компаниясынын спирт жана арак чыгарган заводу мамлекетке алынды. Президент Садыр Жапаров компанияга салыкты жашырып, акцизди жасалмалап жана спирттик контрабанда кылганын айткан. Ал эми өткөн жумада Аюнун негиздөөчүсү Шаршембек Абдукеримов сыртынан камакка алынган. Талас облусунун аймагында баңгизаттарды сатуу каналы аныкталып, бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Токтогул районунан алып келинген баңгизаттын сатуу менен алектенген жаран аныкталган. Жогорудагы факты боюнча чогултулган материалдардын негизинде кылмыш иши козголуп, анын алкагында саткан жарандын жашаган жерине тинтүү жүргүзүлүп, жалпы салмагы 7,5 килограмм болгон өзгөчө жыты бар кочкул жашыл түстөгү заттар табылган. Учурда соттук химиялык экспертиза дайындалып, бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко Алекса Грассо менен боло турган 3-чү беттешти Кыргызстанда өткөрүүнү сунуштады. Эскерте кетсек, кыргызстандык жана мексикалык спортчулардын реванш беттеши өткөн дем алышта өтүп, тең эсеп менен аяктаган. Бул Грассага чемпиондук курун сактап калууга мүмкүнчүлүк берди. 3-чү беттешти Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүндө өткөрүү акыйкат болмок. Кыргызстандыктар да өлкө бийлиги дагы муну колдомок. Менин беттештеримди Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн атайын учуп келип көргөндөр болгон. Мага көрсөтүшкөн. Өлкө президенти Садыр Жапаров да ММА менен тааныш, мен үчүн анын колдоосу абдан маанилүү, деди мушкер айым ММА Хоу телеканалына берген маегинде.